Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз. Нурлан Насиптин бир тууганы ырчы Эльзада Насипбекова жеке жашоосун баяндаган ыр жаздырып, ага клип тарттырды. Ырчы айымдын айтымында өзүнүн турмушу жөнүндө ырдоону ойлонуп жүргөн. Бул тууралуу Эльзада айым социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Кыялымда өзүмдүн турмушумдан алып ырдасам деп жүрчү элем. Нурланга көп жолу түшүндүрдүм. Ушундай ырдасам кандай болот? Обон жазып бересиңби деп. Ооба деп жүрүп көп жыл өтүп кеткен. Бул ырдын жаралышы өтө сонун болду. Самат Маманов иним, атам сонун ыр жазып жатат деди. Иним Нурлан түнү менен обонун жазып коюптур. Угуп алып аябай ыйлап алдым. Дароо эле ырды жазганга кириштик. Клипти болсо Самат Маманов иним өзүм тарттырып берейин деп мойнуна алды. Клип июнь айында эле тартылып бүткөн. Бирок карантин болуп, оору жайылып кетти. Анан дагы бир катар белгилүү себепкер менен жылып, бүгүнкү күнгө буйруптур деди ал. Клип окурмандарга тартуулангандан кийин ырчы айым ушуну менен өткөн кайгылуу күндөрүмдүн эшигин жабайын. Калган жашоом ый менен эмес, күлкү менен улансын. Жолдошумдун жаткан жери жайлуу болуп, арбагы мага ыраазы болсун деп кошумчалаган. Эльзада Насипбекова 2019-жылы ырдап чыккан. Менде ырчы болуп кетем деген деле план жок. Хобби катары эле ыр жаздырып койгом. Эл эмнегедир жакшы кабыл алды, шыктанып калдым деген. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Блогер Элмир Сыдымановдун соту 12-ноябрда уланат. Ал Садыр Жапаровдон акыйкат чечим үчүн жардам сурайт. Блогер Элмир Сыдымановдун соту 12-ноябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда уланат. Бул тууралуу Супер Чекит KG порталына блогер өзү билдирди. Маалыматка ылайык, анын сөздөрүнө экинчи жолу жасалган комплекстүү психологиялык лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыккан. Экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Кандай жыйынтык чыкканы толук айтылбайт экен. Бирок биринчи чыгарган жыйынтыкка окшошко экенин жактоочум айтты. Мындан улам 2-ноябрда кайрадан сот иши уланат. Буга чейин мени Бренем менен бир киши 5 жылга соттолуп кетти. Экспертизанын жыйынтыгы оң натыйжа менен чыкпагандан кийин менде кайрадан коркунуч башталды. Мен президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылуу кылам. Ал адам 313-беренени расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу, кайра жашылтып карап чыкса деген өтүнүчүм бар. Анткени бул брендте айып салуу, пробация деген жок. Болгону 5 жылдан 7,5 жылга чейин соттолушуң мүмкүн. Ошондуктан менин ишимди көзөмөлдөп, акыйкат чечим чыгарып бергенге жардам берүүңүздү суранайм деп билдирди ал. Сыдыман Кайман аты менен белгилүү болгон блогер Элмир Сыдымановдун социалдык тармакта хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. 17 февраль күнү ал Октябрь ИИБин экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан 313-берененин расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу негизинде иш козголгон. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Манас Ниязов, көк бөрүүчү. Өзүмдү башка командада сынап көрүүнү чечтим. Мыкты көк бөрүүчү Манас Ниязов президенттин кубогуна арналган турнирде жаңы түзүлгөн Ала-Тоо командасынын курамында 1-лигада ойнойт. Эгер бул команда жогорку лигага чыкпаса, Манас өлкөнүн улуттук курама командасына кирбей, Туркияда өтүүчү көчмөндөр оюнуна барбай калышы мүмкүн. Улакчы менен оюн алдында кыскача маектештик. Маалымат булагы Супер Чекит KG.